شاكر له حضورها وهذا داعم لنا كبير. Tanışkanıma quvonучтамын дейт. Бүгүнкү күндө сиз бизди тосуп алганыңыз биз үчүн өтө чоң нерсе дейт. Бизге ыраазычылык билдиребиз. Шүкүрүн лакым. 22 мартта Ас-Сафа коомдук бирикмесинин демөөрчүлүгү менен Талас шаарындагы калктын аярлуу катмарындагы үй бүлөлөрү үчүн социалдык шаарчанын аймагына курулган кошумча 12 батирлүү 3 турак үйдүн ачылышы болуп өттү. Ага Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Кыял Жанузакова, Талас шаарынын мэри Аскар Шабданов жана Ас-Сафа Борбору коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү Мухаммед Абдурахман Аль-Шая катышты. Мынакей былтыр 22-жылы Ас-Сафа фонду тарабынан тактап айтканда Кувейттик биздин мусулман бир туугандарыбыз тарабынан Талас шаарына эбегейс чоң жардам болгон. 60 батирлүү социалдык шаарча салынган, андан тышкары 350 орундук номер 2 мектепте жаңы имарат салынган. Бүгүн ошол убакта биздин социалдык кызматкерлерге ыраазычылык катары бул кишилер дагы убадаларды берген, эмнеге ыраазы болгон? Ак жана так иштеп берген үчүн, списоктардын таза болгондугу үчүн, убагында документтердин бүтүлүшүнө карап, ар кандай бюрократиялык препон койбостон 12 батыр куруп беребиз, андан тышкары дагы бир мектебиңерди куруп беребиз деп убада кылган. Убадасына бек туруп, мынакей шейх өзү келип 12 батырдын ачылыш аземин көрүп атасыздар. Ал эми номер 7 мектеп мынакей фундаменти туруп калды. Мен ойлоп атам, буюрса жарым жыл ушул жылдын этегине чейин бүтүп койсок ачылышын кылабыз деген азыр сүйлөшүүлөр болду буюрса. Бул кишилер жакшы билесиздер, куру кол келбейт экен. Кышында келгенде жылуу төшөнчө, кийим, анан көмүр алып келди эле. Бул саамда мынакей куру кол келген жок. Ушул жерде жайгашкан 72 үй бүлөгө дагы бир топ азык түлүк орозо Рамадан айында бир катык болсун деп азык түлүк алып келип беришти. Учурдан пайдаланып, жалпы Кувейт элине терең ыраазычылык тактап айтканда, ошо Кувейттин Ас-Сафа фондусунун Кыргызстандагы өкүлдөрүнө терең ыраазычылык. Жашоочулардын ыңгайлуулугу үчүн эмерек жана турмуш тиричилик техникасы менен жабдылган 12 батирлүү 3 турак үйү курулуп берилди. Ага жашоочуларды тандоодо Ас-Сафа коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү Мухаммед Абдурахман Аль-Шая жеке өзү катышып, көп балалуу жесир аялдардын турмуштук абалы, жашоо шарты менен жакындан таанышып чыкты. Мен кайненеси болом, балам кайтыш болгонуна 7 жыл болду. Квартирада турчу келиним кыйналып 3 бала менен. Анан эми мына өкмөткө рахмат, араптарга рахмат, миңнерде ыраазыбыз кагылайындар. Ушинтип үй берди. Бүт условиясы бүт бар экен, ванна чейин баары. Миңнерде ыраазымын, ушул силерге дагы, араптарга да ыраазымын кагылам. Мына балдарым да сүйүнүп, келиндерим да сүйүнүп, мынтип чыдай албай ыйлап да жиберишти. Бардык үйлөр эметкен шарты менен экен, бардыгы ысык суусу, муздак суусу бар экен. Балдардын комнатасында өздөрүнүн караваттары бар экен, кыздарым ылайыктуу. Өзүнчө спальни да бар экен, бүт эмелери бар экен деген. Мына холдо отурган диваны, булар да бүт баары азыркы эмеге ылайыктуу да, шартка ылайыктуу. Ошо шейх өзү дагы ушу балам мындан 8 ай болду. 35 жашында өтүп кетти, ушу 2 кызы калды ушу. Анан ушундар тандап алганына мен да кубанып отурам, сүйүнүп отурам, Аллага миң мерте шүгүр дейм. Ошондой эле Рамазан айына карата бул ирет Ас-Сафа Борбору коомдук бирикмеси тарабынан социалдык шаарчада жашаган жалпы 72 үй бүлөгө азык түлүк таркатылып, кайрымдуулук иштери жүргүзүлдү. Рамазан айынын алдында мына бүгүн келип отурат, баарыбыз сүйүнүчтөбүз, баардык азыктар менен бизди толук камсыз кылып атат азыр. Эndi бул биз үчүн чоң жардам, өтө чоң жардам деп да айтып кете алам. Бул биз үчүн эң бир кубанычтуу күн, ар бир үй бүлө үчүн.